Нарын облусунун Кочкор районунда Таалайбек Курткаевдин жаркын элесине арналган волейбол оюну боюнча турнир өткөрүлдү. Оюн маркумдун туугандары жубайы жана Таалайбек Курткаев атындагы кайрымдуулук фонду тарабынан каржыланган. Мындай масштабтуу турнирге Кочкор райондук администрациясынын башчысы жана ар бир айылдын айыл өкмөттөрү келип, өз айылынын атын чыгарып келген жигиттерге дем күч берип сүрөп олтурушту. Иш-чарага Таалай Курткаев Таалай Исмаилович атындагы фонддун төрайымы Байтерекова Майрам Анарбековна өзү демирчилик кылып атат. Эң негизгиси бул мугалимдер арасында жаш мугалим кара сунагы, анан жаш тарбиячы бул бала бакча арасында призовой эң биринчи приздин башкы байгеси Египетке 10 күндүк жолдомо, ошол бала бакчага өзүнчө 10 күндүк жолдомо, мектеп мугалимине өзүнчө 10 күндүк жолдомо, андан тышкары телевизор бар, ал жерде планшеттер бар. Бул биринчи чара боюнча. Экинчи волейбол оюну боюнча мына азыр биринчи призовой фонду 80 000 сом, 40 000 сом, 20 000 сом менен чектелип атат. Ошондой эле Кыргыздын улуттук оюнун жайылтуу максатында Ордо оюну бар. Анда дагы ушул республикалык масштабта болуп атат. Мына Көлдөн, Ат башыдан, Акталадан, Нарындан, Бишкектен командалар келишти. Азыр 13-14 команда ал жерге азыр буюрса баштаганы турат. Ал жерде дагы призовой фонд 80 000 сом баш байге туруп атат да. Ошону менен катар балдардын шахмат биздин Кочкор районунда Турдак Мусабалиевич атындагы шахмат академиясы ачылган. Ошонун алдында шахмат боюнча мектеп окуучулары арасында турнир өтөт. Буюрса ага дагы биринчи баш байге планшет бар, мектеп окуучулары болгондуктан өзүлөрүнө керектүү телефондор коюлган. Турнирге Кочкор районунун 11 айыл өкмөтүнүн атайын курама команда түзүлүп, 12-чи тайпа Демөөрчүнүн Курткаев командасы Бишкек шаарынан келген. Балдардын даярдыгы жогорку деңгээлде болгондуктан салгылаш кызуу жүрүп, оюнду көрүүгө ашыгып келген күйөрмандардын купулуна толду. Буга чейин ошо Кызылдөө Кара Суу айыл өкмөтүнөн өчөбүз, Кызылдөө айылында. Анан биз бул Демөөрчүнүн атынан биз ошол кишинин колунда иштейбиз. Анан ошол жактан команда түзүлүп келдик, атайын курама команда. Ар кайсы областтан балдар бар экен. Атаандаштар баары эле жакшы, эми спортто күчтөсө жеңет да. Азыр бул жакта негизи баш аягы 12 команда. Бул Кочкор районунда 11 айыл өкмөт, биз менен 12-чи команда. Өтүп аткан бизде турнир болуп атат, бул Таалай Курткаев атындагы деп. Бул Кара Суу айыл өкмөтүнөн чыккан негизи мурдагы спикер болгон, айылдык кеңештин депутаты болуп шайланып келген. Ошонун жаркын элесине арналган азыр турнир уюштурулуп, биз көрүүчү болуп келдик. Буга чейин мындай турнирлер өтүп турчу, бирок мынчалык деңгээлде байгелер койла элек болчу. Азыр командалар арасында отбор өтүп атат. Азыр мен болеть этип келген команда азыр утуп чыкты. Дагы 3 команда менен беттешет. Кийинкиси анан финалга чыгат. Чоң финалга барганда, полуфиналга баргандан кийин ошол жакта да 4 команда менен ойнойт. Оюнчулар мындай азыр жакшы, жаңыдан сүрдөп, мындай толкунданып, аракет кылып атышат, утабыз деп ар бир команда утабыз деп аракет кылып атат. Биз дагы болеть этип судьяларга да айтып атабыз, туура так эметип бергиле балдар деп, кыйыны жеңип жакшы ойногон жеңсин, аракет текке кетпесин деген ойлор болуп атат. Турнирдин жыйынтыгында күч атасын тааныбайт демекчи, эң күчтүү команда Чолпон айыл өкмөтүнөн келген жигиттер 11 тайпаны жеңип чыгып, баш байге 80 000 сом акчалай сыйлык алышты. Ал эми экинчи орунду Демөөрчүнүн Курткаев командасы ээлеп 40 000 сом алышса, үчүнчү орунду Молдоглыч айылынын оюнчулары багындырып 20 000 сом алышкан. Ал эми Акчар айылынын жигиттери 4-чү орунга татыктуу болуп, алардын кызыктыруучу белеги 10 000 сом болду. Алина Санкулова, Жолдошбек Курманбеков, Теңир Тоо таңы.